живопись, композиция дегеле сүрөткө болгон бардык терминди камтыган сүрөттөрдү Кубаныч Мамараимовдун сүрөтканасынан кездештирүүгө болот. Өзгөчө Сулайман тоонун элесин берген сүрөттөрдүн саны эле 70тен ашуун. Ар бир сүрөтчүнүн ошу бар дегендей, Кубаныч мырза Сулайман тоо менен сырдашып, тоонун купуя сырын сүрөттөр аркылуу ачып берип келет. Анын сүрөтчүлүк жааттагы ийгиликтерине дагы Сулайман тоо себеп болгон. Мен азыр Сулайман тоону тартып атам. Сулайман тоо деген бул бизге мына Орто Азия чөлкөмүндө аябай ыйык жер болуп эсептелет. Анан аябай кооз. Ачтарына караганда Сулайман пайгамбарыбыз ушул жерде болгон дейт. Мына азыркы кезде Меккеге зыяратка баргандардын немелер сурайт экен да ошол жактыктар. Силер Сулайман тоо оштон келди, Кыргызстандан десе Сулайман тоо турабы? Ошо Сулайман тоодо барып келдиңиз, ушул жерден келдиңиздерби деп аябай бир неме жакшы кабыл алат экен да. Сулайман тоо ушул жанагындай экинчи Мекке дегендей бир статусу бар экен да. Сулайман тоого мен 2013-жылдан бери эле чыгып, неме кылам. Сулайман тоо менен көп кырлуу жактар бар. Мына жакта мына сүрөтүмдө, ушул сүрөтүмдө жанагындай сүрөтчүлөр союзунун 80 жылдыгы болду Бишкекте. Жылдыгында ошол сүрөтүм жөнөттүм эле, мастыкем менен жасалган сүрөт. Ошол жана юбилярный медаль алып келди. Бул дегени мен жанагындай бул кырын буга чейин художниктер көп изденген экен. Мен ушул варианттын биринчи өркөчүн алдым. Мына жаткан төөгө окшоп көрүнөт экен да. Ошо менин изилденгенимин негизинде кичине бир жанагындай утук болду деп ойлойм да. Ар бир жеринде, ар бир өзүнчө немеси бар, тарыхы бар. Сулайман тоонучу ар бир жеринде. Мен мисалы үчүн азыр 70тей жагын алдым, мен 70тей. Жанагындай суулугун, көз ошол жактарын изилдеп тартып жүрөм. Мага окшогон көп художниктер тартып атат азыр. Кудай бурса бир сырларын, анан сырдашып, ошо Сулайман тоо менен жакындашып, уже ийгиликке жетишейин деп калдым. Эмнеге дайым эле бара берсең, сырдашып, тарта берсең, ошондон кийин бир жакындашат экенсиң да. Көп эмгектениш керек экен да. Көп эмгектенсеңиз, анан артынан ошол нерселер болот экен да. Кубаныч мырзанын сүрөтчү болуп калыптануусуна атасынын эмгеги чоң. Ал сүрөтчүлүк көп эмгекти талап кыларын, учурда бул жаатта билим алып жатканын кошумчалады. Сүрөтчү ыйык Сулайман тоону бир гана сүрөттөрдө эмес, ыр жаатында дагы даңазалап жүрөт. Ал өткөн жылы шаар күнүнө карата уюштурулган Сулайман тоо тууралуу акындар сынагында 2-орунду алууга жетишкен. Мен ошол жана Сулайман тоону тартып деле калбастан, анан кийин жанагы Сулайман тоону ыры менен деле даңазалайын деп, анан ошол жана айтканым шаар күнүнө карата конкурста утуп алган ырымды айтып берейин. Ол жана мына жерде китепке чыкты. Чоң акындар Жолон Мамытовдор ошолор катарына кирип калдым. Бир ырым менен мен бактылуумун аябай. Ошол кандай ыр экенине мен айтып кетейин ошол ырымды Сулайман тоо. Сулайман тоо сыймыгысын элимдин, эргүү менен эреликкедим берилдим. Сени менен эчен ирет сырдашып, көрбөй калып эчен ирет эзилдим. Бабыр курган өжүрөгө баш багып, айгай салып бакырбадым таш жарып, ылайга сууга агылганча жашоодо өлгүм келди Сулаймандан ташталып. Ырыспайдын моло ташы жалтырап, жаш элеси көз алдыма тартылат, чыгармачыл болгонума өкүнбөйм, кээде тыңмын, кылам кээде самтырап. Сүрөтчүнүн досу Кимсанбай Каратаевдин айтымында Кубаныч мырза эл жүгүн дагы артынып келе жаткан көп кырдуу талант ээси. Мамараим Кубаныч досум көп кырдуу таланттар. Бул каратеист, айылдык кеңештин 2 жолку депутаты, анан ошону менен кошо үйдүн жүгүн көтөрүп жүрөт, мынантип сүрөт тартып жүрөт, Кыргызстаныбызга чоң салымдарын кошуп жүрөт. Кубаныч мырза өткөн жылы элге тартууланган ажар тасмасында участкалык милициянын образын аткарган. Ал кадр артындагы кызыктуу окуялар тууралуу кеп салды. Мен өзүм ууга да кызыгам. Кыргызстан Ошту Мем деген кооз жерлерине барып, максат атыш эмес, мындай эмес, уулаш эмес, ошол жерлер көп, ошол негизинде жүрөм да. Бул жердеги мына сиздер көрүп жүргөн немелер, терилер качкан немелер. Жакында Ажар деген кино тасмасын көрсөңүздөр керек. Ошол тасмасына мен биринчи жанагындай немесин логотипин жасаңыз деп неме кылгам, как художник атам. Логотипин жасап берсем жагып калып, анан режиссер айтып атпайсың деген. Сиздер киного да ойнап бериңиз. Ой, мен киного ойнай албайм, мен актер эмесмин. Жок, сиз неме кыласыз деп анан акыры мен алып барып киного алып барды. Эң кызыгы
мына Ажар деген киного тасмага түшкөн, булар дагы бардыгыча. Ошол жерде мен барып өзүм сүрөтүм тартып жүрө берипмин, кино менен ишим жок эле, сценарийсин окубай эле. Бир күнү продюсер Умида деген кызыбыз айтып па, Кубанч аке бүгүн Жамал эже учуп келет. 3 күндө тартылсаңыз тартылып калдыңыз, тартылбасаңыз уже кетти депчи. Коркутпайт анан. Кайсы Жамал эже? Сейдахматова. Ошондой Кыргызстандын бир атактуу ошондой неме менен эже менен мен түшөм. Ооба, мурдараак айтканыңарда мен макул болбойт элем да, коркуп калдым. Анан кечинде Жамал эже келди. Анан бул бала ким деди? Сиздин 3 жашкыңызда менен тааныштырды, анан таанышып анан ой жакшы экен деп, аябай стимул берип, сүйлөп, мактап калып элем меничи. Ой жакшы сен ойлойсуң деп калып элем, мен коркутуп. Эртеси күнү анан кийин немени баштап калдык. Жамал эже менен жанагы неберелери келгенде мен жетип барып, баягы кыздарды документин текшеришим керек. Анан бир маалда мен туруп алып, анан кийин мына келген конокторуңуз тааныйсызбы деп Жамал эжеге ушинтип сүйлөп атам да, десем артыман бирөө карап отургандардын бирөө, Кубанч аке Жамал эжеге секирээк сүйлөңүз депчи. Дегенде мен айтам, сен жөн отур, мен мелисамын, каалагандай сүйлөйм десем, Жамал эже алтыным жакшы чыгып атат, алтыным аябай жакшы чыгып атат деп мага стимул берип койду, аябай. Одан кийин анан мен аябай мындай өзүмчө болуп эле, мына келген конокторуңуз чай ичсем ичпейт экенмин да. Менин ролум ал жерде аябай бир таза, өзүнүн ишин билген, чай дагы ичпеген, пара албаган, бирок ол жердин эли аябай тоок экен. Карасаңыз, бир кыргыздын бир тоок айылы да, ол жерде уурукта, тоокта уурдабайт экен да, мага иш жок экен да. Ошон үчүн булар иштетет боюнча мен карып кетет экенмин да, сценарийда. Чай да ичпейт экенмин, бирөө тоокта уурдабайт экен, эли тоок, эч кандай бир неме жок экен, бир кыргыздын бир сонун айылында мен участковый барып алып, же звание ала албайт экенмин бир иш кылып. Ошентип өмүрүм өтүп кетет экен да. Ошондой жерде анан дарактын астында баягы жана орукчан бала менен арманым айтат экенмин да. Экөөбүздүн арманыбыз бир. Мен жогору жака көтөрүлүп барышым керек эле, мындай болуш керек деп ошондой болуп киного да тартып келдим. Анан буга даярдыгым деле жок эле. Режиссердун, жанагы Асамедин деген режиссерубуздун бир жанагындай таланттуу, бир курч, жаштардан аябай жакшы билген, курчтугу, таланттуулугу, көрө билгичи, ушул адам менден ушундай бир актер жаратып алды да, мындайча айтканда. Кудай буйрса келечекте мени ошол Ажар кино немесине, Асма медиасына мени неме кылышты, художник постановщик кылып алып алышты. Келечекте Кудай буйрса жакшы кинолорду жаратып, ошондой бир жана келечекте актерлугумду улантам деген оюм бар. Кубаныч мырза 56 жашта, анын 6 кызы, 10 небереси бар.